Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer kıyamet yakındaganda bir yıl bir ayda ötöt, bir ay bir cumada ötöt, bir cuma bir günde ötöt, bir gün bir saatte ötöt, bir saat bolsa oşu jalt dep kuyup kayra öçüp kalgan ot siyaktı bolat degen. Geçe Ramazanda oş jerde koştoşup attık elek uşul yerlerde okup. Mına bu jerde kança yüzdördü karap atam. Uşul jerge gelip sapta turup attık elek. Mına jıl aylanıp turup kayra gelip atabız bir tuğandar. Kudayga şükürler deydi. Kança adam uşu Ramazandarga jetpey kaldı. Mına bir 4-5 gün murun biz alımlar kengeşin ötkörüp atkanımızda şo Egipet'te okugan biz Respekt degen jaş jigit bar ele 40-45'ke çıkalek zam gazı olup talasta. Biz erteң menen ушундай алымдар кеңешине чогулушка деп кирип атырсак, biraz кырсык тапалты авария болуптур деди эле. Чыккандан кийин ошо бул дүйнөдөн өтүп кеттир деп кече мырда күнү жаназасын окуп келишти. Бир туугандар ошо бардыгыбыз шүгүр дейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын учурунда эки жигит келип пайгамбарыбызга ыйман келтирет. Анан билесиздер, азыр биздин жихатыбыз намазды каза кылбаган бизге жихат болуп калды. Намазды эле каза кылбасак, жалган сүйлөбөй, ушак таратпай, ушу жөн эле таза жуунуп жүргөнүбүз өзүнчө жихат болуп калды. Бирок пайгамбарыбыздын учурунда адамдар душмандар кол салат эле, келип ушинтип туруп мал мүлкүн тонойт эле, адамдардын канына кирет эле, ошондо коргоп жихатка чыгышат эле, коргонот эле. Мусулманчылыкта согуштар эч качан мусулмандар басып кирген эмес. Бир гана коргонгон, өздөрүн гана коргонгон. Урматтуу бир тууган, ошондо пайгамбарыбыз менен казатка чыгат эле. Чыгып жүрүп бирөө ошентип туруп дүйнөдөн өтүп шейит болот. Шейиттик даражаны билесиңер, пайгамбарлардан кийин эле шейиттик даража. Ошентип туруп андан кийин бирөө кетет, бирөө болсо бир тобу убакыт жашап, ал жөн эле ошентип кадимкидей эле адамдар каза болгондой эле ушундай ажал менен дүйнөдөн өтөт. Анткенде ошондон кийин бир сахаба түш көрүп, экөөнү түш көрөт экен дагы, багы артында жөн эле каза болгон адам бейишке мурун кирип баратканын көрөт. Ошондо таң калып пайгамбарыбызга келип, я Расулаллах, эки жигит бар эле билесиз. Бирөө шейит болду эле, бирөө андан кийин жөн эле өлдү эле. Мен түшүмө кирди, ошо жөн эле өлгөнү биринчи бейишке кирип баратыптыр. Бул кандай болуп калды дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал канча жашады? Андан кийин Рамазанга туш болдубу? Туш болду. Ошо Рамазанда кылган зикирлери, окуган Курандары, окуган таравихтери, туткан орозолору тиги шейиттен да астын бейишке киришине себеп болду деген. Бир туугандар, келгиле Рамазанга аман эсен жетип атабыз. Көрдүңүздөр, Кудайым сүйөт экен. Рамазандан Рамазанга жеткен өзүнчө сүйүнүч. Ман фариха бидухули Рамадан, харрамаллаху жасадаку алан ниран. Кимде ким Рамазан айы келатат деп эле жөн эле Рамазан айы келатат деп сүйүнүп койгон болсо, анын денеси тозокко арам болуп калат. Тозок анын денесин күйгүзбөй калат деген. Ушундай улуу ай экен. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Бул ушундай Рамазан айы ушундай ай. Бул айда Алла Таала Куранды түшүргөн ай дейт. Айлардын арасынан ушул айды султан кылып Алла Таала тандап алган бир туугандар. Ушундай айга келатабыз. Пайгамбарыбыз ушундай бир адамзаттын эки дүйнөлүк бактылуулугун укканда пайгамбарыбыз сүйүнөт эле. Ушинтип Рамазан айы келгенде сахабалардын астына чыгып, силердин башыңарга калкылдап бир ай келди. Бул айда жаннаттын, бейиштин эшиктери ачылат, тозоктун эшиктери бекилет. Бул айда шайтандар чынжырланат. Бул айдын ичинде 1000 айдан дагы сообу күчтүү болгон бир түн бар. Эгер бул айда кимде ким жалкоолук кылып, айда ышыр коолоп атып, ошо сооптордон кур калган болсо, ал бардык нерседен кур калды деген. Ошентип пайгамбарыбыз сүйүнчүлөгөн айга келип атабыз бир туугандар. Ман сома Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин замби. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айы келгенде, Рамазан айындагы орозо фарз Алла Таала буйруган деп ыйман келтирип, Алла Тааладан сооп үмүт кылып орозо тута турган болсо, анын өткөн кеткен күнөөлөрү кечирилет дейт. Ман кама иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин замби. Эми Рамазан айында түнкүсүн келип алып туруп уктабастан, түндөлөрүн тирилтип тике туруп, намаз окуп, Куран окуп, зикир кылып Аллага ыйлаган адамдын мурунку күнөөлөрү кечирилет деген. Бир туугандар, күнөө кечирилгенден дагы, андан дагы ашык Алла Тааланын белеги жок.
Allah Taala'nın türlü belekteri var. Biroq oşo beleklerden en ulusu Allah Taala günöөлөрдү geçirip salgandagысы. Gelgile urmatуу bir togandar, Kuday Taala ömrübüzdü uzun kılsın. Biroq din var, mına bu жерде миң деген адамдар, карасаңыз тиягында бол миң деген адамдар отуруп атабыз. Мүмкүн ушул акыркы Рамазаныңдыр. Ким билет? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Sallu salatal muadda dep emeni namazды баштаганда ушундай айтат эле. Акыркы намазыңарды окугандай намаз окугула деп. Элестетип көрөлү да, сени азыр дарыга сабыз дегенде 2 рекет намаз окуп алайын деген киши кандай абалда окуйт, кантип окуйт. Ошо сыяктуу ар бир намазыңарды ошондой окугула дейт. Бүгүн Рамазанга келип атабызбы? Аллах узун өмүрлөрдү берсин. 30 жылдаган, 40 жылдаган, 50 жылдаган Рамазандарды бирге кылсын. Бирок бир туугандар, ким билет, кимдин ажалы ким кайсы күнгө жазылды. Мүмкүн ушу Рамазан акыркы Рамазаным болуп калышы да мүмкүн. Кудайым жеткирдиң деп туруп, биринчи ниет бүгүн түндө биринчи ниет кылып кирели. Я Аллах, Аллахым, ушу Рамазанда бир дагы рекет таравихти каза кылбаймын. Ушул Рамазанда фитр садакаларымды, адамдарга жардамымды, ооз ачырышымды, Рамазанда туткан орозомду бир да кемчиликсиз тутамын. Алла Таала жардам бер деп жакшы ниет кылалы, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбызга орозо айында Жибраил алейхиссалам адам сүрөтүндө түшөт эле. Ошентип бет маңдай окушуп, бири-бирине тизелерин тийгизип туруп Куран окушат эле. Бул Куран айы. Шахру Рамазан, шахрул Куран дейт. Рамазан айы бул Куран айы деген. Биздин улуу жалбашчыбыз Абу Ханифа рахимахуллаху алейх Рамазан айында ушундай намаз окуйт эле деген. Карап туруп, таң аткыча ушул жерде турганда каккан казык деп ушундай кличкасы каккан казык болгон жаш бала кезинде. Ушинтип туруп 2 рекет намазда Куранды баштан аяк хатым кылып таштайт эле. Урматтуу бир туугандар, келгиле Куран айында Куран окугандар Куран окуйлу арабчасынан. Билбегендер келип угалы. Карасаңыздар, Абу Ханифа рахимахуллаху алейх ушу Рамазан айында киргенде күндүсү бир окуйт экен Куранды. Полный тетиги Куранды бир сыйра хатым кылат экен. Түндө таң аткыча бир сыйра хатым кылат экен. Бүткөнчө айт болгондо 61 хатым кылат эле дейт. Урматтуу бир туугандар, келиңиздер, ошон үчүн биз алыбыздын жетишинче жок дегенде бир хатымды ихлас менен келип, дайыма туруп, ифтар деп эле жүрө бербей, эртең ифтарлар башталат. Бул Рамазан айында тамак жей турган ай эмес бир туугандар. Ифтар тез-тез ифтарыбызды кылып анан келели. Кечке чейин аны той кылып 5 сааттан отуруп албайлы ошо жерлерде. Келгиле, адебибиз менен бололу. Кудайым Рамазандын касиеттерин ар бирибизге насип кылсын. Рамазандын урматы менен урматтуу, Рамазандын улуулугу менен улуу кылсын. Бардыгыбыздын проблемабыз, жүрөгү аткан маселе, балабызда болобу, үй бүлөлүк жашоодо болобу, Кудайым Рамазандын урматы менен жууп жок кылсын. Бардыгыбызды кайгыдан, кыжаалатчылыктан алыс кылсын. Алла Таалам бардыгыңыздардан разы болсун. Келатып Азирети Муфтий менен сүйлөштүм телефондо. Бардыгыңыздарга салам айтты. Ал кеше кылдык центральный мечит эл менен жолугушуп атат. Муфтибиздин саламы бар. Кудайым буйрса иншалла келгиле, белди бекем бойлу. Анан бир 10 күндөн кийин моуна тетиги аркы саптар кетип калчу эле. Келгиле бир сөз береличи, ошо мечиттин ичин дайыма толтуруп турабыз деп. Келгиле. Алла Таалам иншалла ошого жар болсун, жардамчы болсун. Кудайым иншалла окуй турган карыларыбыз билесиңер, азыр Насрулла деп кареке жолдо келатат. Ал киши бизге жардамчы болот билесиңер. Дүйнөлүк деңгээлде конкурстарга катышып жүргөн жылын айта бердим. Быйыл дагы бир кырааттан ижаз алды. Дүйнөлүк конкурстардын, Куран конкурстарынын жюрилердин ичине кирди ушу бала. Ушуну тандап алышты. Дүйнөдөгү араптардын дагы Куранын текшерип атат ар мамлекетке барып. Ошондойго кабыл кылынды. Экинчи бир Ильяс жүрөбү бу жерде? Ильяс Ибн Байкенин уулу жүрөбү? Бир жаңы бала келди, урматтуу бир туугандар. Бу жерде Ибн деген байкебиз мына булар тааный. 35 жылдан бери ушу жерде сопулук кылып азан айтат. Анан ушу мечиттерди шыпырып, ушинтип жүргөн кишиден Кудайым иншалла бир баласына Кудай берди. Баласы азыр 10 кырааттан ижаз алып, бул кишинин кырааты Өзбекстанда бардык радиодо окулуп атат. Өзбектер биринчи мунун 30 пара Куранын жаздырышты. Жаш жигитибиз азыр бир 20-25ке тололок жигитибиз иншалла ушунда Кудай берген бала. Бүгүн да бизге мындай жардамчы болсун деп ал баланы да чакырдык. Египетте мына 10 жылдан бери шейхтерди ээлчип ардынан тынбай пайгамбарыбыздын ошо алтын санжырасы деп коет. Пайгамбарыбыз окулган, Пайгамбарыбыздан кайсы сахаба окуган, анан келип туруп ошо 32-33-чү киши болду. Пайгамбарыбыздын алтын чынжырына илешкен.
Oşu balabızdağı bıyıl Kur'an okup bersin dep atabız inşallah. Biz bolsa oşularga jardamçı olup pensiyaga çıgaly dep daýardanıp uşintiп ketip atabız inşallah. Bardybızga Hudaýym jar bolsun, jardamçı bolsun, bardyk jakşylyklar bersin. Amin Allah.